Эт 680 сомдон, бадыраң 150-170 сомдон. Мындай бааларга бүгүн Бишкектеги жарманкеге келгендер күбө болду. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги ар аптанын ишемби-жекшемби күндөрү жарманке уюштуруп, өндүрүшчү менен кардарга ортомчусуз соода жүргүзүүгө шарт түзүп берип келет. Айыл чарба министрлиги ушундай уюштуруп берип атат, эл үчүн ал өзүнүн чарбандагы малды арзан сатып элге кичине жеңилдик болсун деп уюштуруп ярмарканы эл көп аябай кызыгып жатат соода. Эже муну сиздер өзүңүздөр союп анан алып келесиздерби? Мынакей чагарымы, майы, чети, мына карындан бери тазалап келип, бүт баардыгы бар да. Элге эмне керек болсо, эттин немеси продукциясынан бүт баары бар. Кечинде соёсуздар, бүгүн алып келесиздер. Ооба, мына свежий бар, тең свежий, и жаш мал. Только жаш мал сатат. У нас все товары качественные, цены ниже рынка, приходите, обеспечены. Как в субботу воскресенье проводится ярмарка. Огурцы почем у вас? Огурцы вот эти 170, эти 150 и 160 обычно. Баарына келиңиздер, баалар эң эле төмөнкү баада. Мисалы үчүн астык бул помидор бизде 140-150 сомдон. Розница башта 140-150 сомдон. Мындан башка бүт продукциялар сиздерде арзан жана сапаттуу. Келиңиздер. Жарманке Бишкектин борборунда Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта жайгашкандыктан жарандарга да, сатуучуларга да ыңгайлуу. Чет өлкөдөн келген туристтер үчүн да кызыгуу жараткан. Beğendiğim şeyler kımızı beğendim, çok güzeldi kımız. Pişi dediğimiz şey Türkiye'de biz pişi diyoruz ama burada farklı yapıyor. İçine bol soğanlı bazı malzemeler koyuluyor. Genel anlamda Bişkek'i muhteşem buldum. Her şey çok lezzetli. Baharatlar oranı muhteşemdi. Siz buraya geldiniz bu pazarda. Fiyatlar nasılmış? Beğendiniz mi? Fiyatlar Türkiye'yle kıyaslamak zorunda olduğum için Türkiye'nin yarı yarıya her şey. Yani bayağı ucuz. Bize göre çok ucuz. Ama buranın halkı için ucuz mu pahalı mı orasını bilmiyorum. Ярмарка жабылды, Кудайга шүкүр, могу получается так, майга чейин ярмаркасы болот. Биз жума сайын келип, мына балыкты алып, грибы алып, тигине мындай ошол жакшы болуп атат. Өкмөткө жакшы рахмат. Жарманкебиз ошол Бактар Эргечтин тапшырмасы менен ар дем алыш күндөрү ошо борбор эски аянтта, Турдакун Усубалиев атындагы аянтта ар дем алыш күндөрү өтүп жатат. Мындан тышкары биздин республика боюнча ар бир райондук центрдеде кошумча ошондой азык түлүк жарманкелери өтүп атат. Бул жарманкеде биздин негизги максат бул ошо биздин дыйкандарга шарт түзүп берүү, өздөрүнүн баягы ортомчусуз өздөрү өстүргөн продукцияны бияктан сатуу, биздин ошо айыл чарба өндүргөн ишканаларга ошондой шарттарды түзүп берүү, өздөрүнүн мисалы үчүн социалдык маанилүү азык түлүк продукцияны биякта өз завод базасында сатылат. Ошон үчүн урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, ошо айыл чарба министрлиги, ошо Бишкек шаарынын мэриясы менен жана бардык тиешелүү мамлекеттик органдар менен уюштуруп аткан ушундай социалдык маанилүү азык түлүк жарманкесине келип туруңуздар. Бул жакта эң арзан, ортомчусуз, сапаттуу, таза, таамдуу продукцияларын алып турасыздар. Белгилей кетсек, мындай жарманкелер республиканын бардык аймактарында, ар бир райондо уюштурулууда. Айрым аймактарда социалдык соода түйүндөрү уюштурулуп, эт арзан баада сатылып жатат. Мындай жарманкелер июнь айына чейин өткөрүлөрү убадаланууда.